Бишкекте Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакта жапайы жоогазындар фестивалы өттү. Жыл сайын уюштурулган иш-чара сейрек кездешүүчү жана жоголуп бара жаткан жоогазындардын түрлөрүнө көңүл бурууга, аларды коргоп калууга багытталган. Кыргызстанда жапайы жоогазындардын 27 түрү өсөт. Мунун ичинен 11-и кызыл китепке кирген. Бул жоогазындардын ичинен айрымдары Кыргызстанда гана кездешет. Климаттын өзгөрүшү, урбанизация жана адам ишмердүүлүгү жапайы жоогазындардын популяциясынын азайышына алып келүүдө. Алардын жок болуп кетүүсүнүн алдын алуу үчүн жапайы жоогазындар жерлерден көчүрүлүп келип көбөйтүлүүдө. Учурда ботаникалык бакта жапайы жоогазындардын 22 түрү өсөт. Мындай жигердүү аракет менен салмактуу иштин башында биология илимдеринин доктору Кайркул Шалпыков турган. Бул жолу фестиваль анын жаркын элесине арналып, жапайы жоогазындарды изилдөө жана жайылтуудагы эмгеги эскерилди. Кайркул Тунгатарович именно ушул мандалактарды көбөйтүү боюнча көп экспедициялык иштерге чыгып, бул ишти илгери эле 96-жылдары баштаган. Ошондон баштап бул жаңыдан илимге келгенден баштап мандалактардын коллекциясын чогултуп, азыр бизде кызыл китепте 11 түрү киргизилген. Ушул биргеликте ушу ботаникалык бакта ошолорду алып келип жерде интродукциялап, эмгеги абдан зор. Ушуларды сактап калуу үчүн тууган туушкандарына, жакындарына ушу мандалактарды алып келип берчү. Ар бир жерге барсаңар, кимден алдыңар десе, ушул ботаникалык бактан Кайркул Тунгатаровичтен алганбыз деп көп киши айтышы мүмкүн да.